чубак ажыбыз айтканда жегиле ичкиле ошол күнү сооп болот деген. Ошол жерде намаздан кийин ошол чоң мечитте отуруп алып туруп ошол курбандык этинен жешчи. Мурун кошуна болгон туугандар аябай тыкыз бири бирибизге кирип чыгып чыкыртпай эле барып айтап турчубуз. Азыр анча маани беришпейт да, жаштарчы кандай эмне маанисин деле түшүнүшпөйт да. Бул майрамдын атмосферасы мага абдан жагат. Саламатсыздарбы? Жакында Курман-айт майрамы келе жатат. Мына ушул майрамды шаар тургундары кандай тосот? Элден сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Мен эсте аткан жаштык убакта кээ бир адамдар өз үйүндө бир жандык соет, чоң болбосо да же кой же эчки союп, өзүнүн жакын тууган уруктарын чакырып ошол үйүндө курбандык кылчу. Алар ошол агайын эже карындаштар чогулуп ошол курбандык чалган этти бышырышып, сорпосун, палоосун жечи. Ошол чогулуп алыпчы. Бир чоң бир ошол өрөөндө бир чоң бир мечитке ошол курба эртеңки айт намазга өзүнүн сойгон жандык этинен ошол жерге алып барышчы. Ошол жерде намаздан кийин ошол чоң мечитте отуруп алып туруп ошол курбандык этинен жешчи. Мен ошо жаштык убакта ушуларды көрүп калдым да. Быйыл Курман-айтты аябай жакшы өткөргөнгө аябай пландап жатабыз. Үй бүлөбүз менен ар жылы биз кечки саат 7-лерде уже чогулуп үй бүлөбүз менен аш тандайбыз. Анан кийин быйыл бирок университет бүткөндөн кийин ошол күнү Бишкекте тосуп калат экем. Бишкекте аябай сонун кооз эже сиңдилерибиз менен бир тууган байкелер менен тосуп калып атабыз быйыл. Чубак ажыбыз айтканда жегиле ичкиле ошол күнү сооп болот дегенде ошо мага мындай маани. Ушу тарыхын билгенде дагы мага аябай таң калганмын. Мурунку менен азыркы Курбан-айттын бир айырмачылыгын мен акыркы убакта байкап жүрөм. Бул мурун кошуна болгон туугандар аябай тыкыз бири бирибизге кирип чыгып чыкыртпай эле барып айтап турчубуз. Эми азыр бул шарттар ушундай болуп калдыбы, ошол азайып баратат да, бир аз азайып бараткан сыяктуу көрүнөт. Чыкырып келип айтап кеткиле деп айтмайынча биз барбай калдык да. Мурун болсо кошуналар үймө үй эле кирип, балдар айттап эле эшик ар дайым ачык болчу. Ошол бизде азайып бараткан сыяктуу көрүнөт мага. Башка жагынан болсо ошо курмандык көбүрөөк союлуп сооп алганга көбүрөөк аракет кылып калдык деп ойлойм. Burada эми өтө эле мындай күтүп тосчу элек да илгеричи. Анан азыр анча маани беришпейт да, жаштарчы кандай эмне маанисин деле түшүнүшпөйт да. Биз эми ата энебизди көрүп калган үчүн мындай күтөбүз Курбан-айттычы. Анан кийин бул неме түлөө беришет көбүнчөчү байлар. Кембагалдар болсо деле эч кандай айырмасы жок. Түлөө бериш керек. Адамдын колунда болгондон кийин түлөө өткөрүш керек. Курбан-айтка төөдөн баштап союлат. Колунан келген сое берет. Ошондуктан Курбан-айтты элдер жакшы күтүшөт. Курбан-айт бул мусулмандардын эң жакшы майрамы. Бул майрам мага өтө жагат. Биз эртең менен туруп намазга барабыз. Намаздан кийин мукташтарга акча таратабыз. Бул майрамдын атмосферасы мага абдан жагат. Нарындан келдик, отпускага чыгып бул жака келгенбиз. Буюрса понедельник күнү Курман-айт деп атат. Бизде нарында Курман-айтты аябай жакшы белгилешет. Бул негизгиси тирүүлөрдүн айты болуп эсептелинет да. Тирүүлөр бири-бирибизге жакшы сөздөрүбүздү айтып, эртең менен таң аткандан жакшы кошуналар менен бири-бирибиз менен катташып, чай ичишип дегенде конокко бири-бирибизди чакырышабыз. Курбандыгыбызды соебуз, эртең менен айт намазга барабыз, айт намазыбызды окуйбуз. Айт намаздан кийин өзүбүздүн союлчу жайлар бар, курбандыкты соебуз. Өзүбүздүн достор, тааныштар, байкелер, инилер менен чогултуп биргеликте союлчу мал жандыктарыбыз бар. Вот ошолорду соебуз. Таратып берчү жерлерин таратып беребиз, эттерин. Андан кийин айттайбыз тууган тушкандарга, ата-эне, бир туугандардыкына барабыз. У нас семья мусульманская, у меня мама покрытая, и мы каждый год празднуем там барана иногда. Если приезжаем в Кыргызстан, то есть в Ош, я Саша, то мы режем барана там, не знаю, ну как обычно, да.
раздаем, кушаем сами. Там всей семьей собираются обычно, все родственники, папы, мамы. Вот. Еще у меня братишка родился в Курбан-айт в 2016 году. Вот. Поэтому, такие воспоминания об этом празднике.